Assalamu алейкум, барыңыздарга. Мен каналыма кош келипсиз. Бүгүн сиздерге үй шартында ачыткы жасап көрсөтүп бермекчимин. Эң биринчи бизге керектүү нерсе бул тараза. Таразанын үстүнө идишибизди коюп алабыз дагы. Таразаны нөлгө теңештирип алып, айранды куюп алабыз. Бизге 200 грамм айран керектелет. Айран сөзсүз түрдө үйдүн айраны болгону жакшы. Эгер үйдүн айранын таппай жатсаңыз, анда магазиндин айранынан дагы жасап көрсөңүз болот. 200 грамм айранды коюп өлчөп алгандан кийин 100 грамм унду өлчөп, андан кийин барып экөөнү аралаштырып алышыбыз керек болот. Бул жерде азыр мен көбүрөөк коюлуп кеткендиктен 200 граммга теңештирип өлчөп жатамын. Эми кайрадан унду 100 грамм өлчөп алабыз. Айран сөзсүз түрдө комната температурасында болушу керек. Муздак айранды иштеткенге болбойт. Жылуу болуш керек айран. Мына унду дагы өлчөп алдым. Эми айрандын үстүнө унду кошобуз дагы экөөнү аралаштырып алабыз жакшылап. Мен экөөнү жакшылап аралаштырып алдым, даяр болду. Эми бунун бетин аба кирбегидей кылып жабышыбыз керек болот. Эгер сизде узун идиш болсо, мисалга узкий деп коебуз го, ошондой идиш болсо, стакан болсо, ошого куйсаңыздар жакшы көтөрүлөт экен. Мен биринчи жолу жасап көрдүм, ошол себептен менде да опыт болбогондуктан ушундай жалпак идишке жасап алып, кийин жакшы көтөрүлбөдү. Бир күн турду, 24 сааттын ичинде менде көтөрүлгөн жок. Андан кийин барып мен узкий стаканга алмаштырдым. Стаканга куйгандан кийин дагы 5-6 сааттын ичинде менде ачыктыгым көтөрүлүп чыкты. Ошол себептен мындай идишке эмес, узкий стаканга же болбосо банкага куюп бетин жакшылап жаап, жылуу жерге коюшубуз керек болот. Комната температурасында 6 саат болбосо 1 күнгө күтөбүз. Ошонун 1 күнүн ичинде көтөрүлүп чыгышы керек болот. Достор, мен каналымда көптөгөн мастер-класстарда акылуу сатылуучу бекер рецепттерди көрө аласыздар. Сөзсүз түрдө кирип көрсөңүздөр болот. Бул жерде мен 1 күн күттүм. 1 күндөн кийин көтөрүлбөгөн үчүн мен ушундай кичинекей стаканга астына эле азыраак кылып куюп койдум эле. Жана дагы бетин жаап, жакшылап бир аралаштырып, бетин жаап коюп койгонмун. Комната температурасында мына ушундай болуп, аябай сонун көтөрүлүп чыкты. Андан кийин эми бул ачытканы биз нан бышырганга же болбосо башка ачытылып бышырылуучу нандарга колдоно берсек болот. Видео пайдалуу болгон болсо, менин каналыма сөзсүз түрдө катталып коюңуздар, жана лайк басып, комментарий жазып, колдоп кетсеңиздер, сиздер менен коштошпоймун. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө.